Жок деп айта албай кыйналасызбы? Убада берип коюп кайра кантип эми жок деп айтам деп кыйналган учурларыңыз бар болсо, анда бул подкаст сиз үчүн. Салам достор, кандайсыздар? Кээде жашообузда чын эле көп кездешебиз, эмнени гана сураба, баарына макул ооба дейт дагы, бирок айткан сөзүнө же берген убадасына турбайт. Муну алып берчи десең дагы ооба макул дейт, бирок аягы барып эле анын дайыны жок. Же болбосо жардам берип койчу, ушундай керек эле жардамың десе ага дагы макул дейт дагы, бирок ал адамдын изи дагы сууп кетет. Мындай учурлар кездештип эле. Же болбосо тескерисинче ооба макул деп убада берип коюп, өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды, өзүңүздүн үй бүлөңүздү, жакындарыңыздын баарын арткы орунга жылдырып, анан калпычы атка конуп калбаш үчүн ал адамдын жанында жардам берген учурларыңыз барбы? Болобу? Бүгүнкү биздин подкаст дал ушул жөнүндө болмокчу. Эгерде жок деп айта албасаңыз, анда бул сиз үчүн. Анткени жок деп айта албагандардын бүгүн бир нече себептерин чогуу аныктайбыз. Достор, кандайсыздар? Сиздер менен чогуу мен Аку. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы маанайда башталды деп үмүттөнөм. Таңкы саат 7-де YouTube каналыбызда сонун подкасттар сиздер үчүн чыгып турат. Ошондуктан катталганды унутпаңыздар. Жана сөзсүз түрдө жакындарыңызга дагы бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Негизи асманды дагы оозанып дейт, жерди дагы дейт, оозанып ант бербе дейт да. Жокту жок, ообаны ооба дейт, бирок убада бербе дейт. Убада бул адамдын өзүнө тузак болот дейт. Караңыздарчы, ошондуктан убада берип коюп тузакка чалынбаш үчүн кантип туура жооп бериш керек, кантип убагында туура жоопту айтышыбыз керек. Мына ошол жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Чындыгында, эгерде сиз убагында керек учурда жок деген жоопту айта алсаңыз, бул сиздин бир гана психологиялык эле абалыңыз эмес, ден соолугуңузду дагы сактаганга мүмкүнчүлүк болот дейт. Эмне үчүн биз көбүнчө жок деп айта албайбыз? Же болбосо жумушта жок деп айта албайбыз, жакындарыбызга айта албайбыз, отказ бере албайбыз. Эмнеге? Мына бул жөнүндө өзүңүз жөнүндө ойлонуп көрүңүз дагы. Анан приоритеттерди же артыкчылыктардын баарын коюштуруп алыңыз. Дароо эле жооп бергенге шашпаңыз. Ал үчүн бир канча жолу ушул отказ берүү же жок деп айтууну же баш тартууну тажрыйбаланып баштан өткөрүш керек. Чындыгында жакын адамына же бир таанышына жок деп коюу мындай адамга ыңгайсыз абалга калтырып алтургай уялтат дагы го. Бул учурда биз балким жакын адамыбызды таарынткыбыз келбейт, мүмкүн чогуу иштешкен коллегиябызды көңүлүн оорутабыз келбей кыйналабыз, ким билет. Же болбосо кайсы бир тааныш адамдардын көз алдында биз жаман адам атка конуп калгыбыз келбейт. Бирок достор, туура отказ берүү же жок деп айтуу бул маанилүү ыкмалардын, маанилүү навык деп коет эмеспизби? Маанилүү учурлардын бири. Анда эмесе биз менен чогуу эмнеге жок деп айтуу кыйын, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Жогоруда айта кеткендей, мунун бир канча себептери бар. Бирден бир себеби бул адамдардын урматсыйынан кетип жалгыз калып калуудан коркуу. Караңызчы, жалгыз калып калуудан коркуу. Экинчи кезекте өзүңдүн маанилүүлүгүңдү издейсиң. Сенин ордуң толгуз же сенин ордуң алмаштырылгыс экенин далилдегиң келет. Бул учурда сен бүтпөгөн сунуштарды, суроолорду, кандайдыр десем ушундай бир суроо талаптардын баардыгына жардам бере бересиң. Үчүнчү кезекте өзүңдүн жеке границаң, жеке аймагың конкреттүү түрдө чийилген эмес, бул мындай размытый деп коет го, конкреттүү так өзүнүн чек арасы жок. Ошондой дагы болушу мүмкүн. Сизден жардам сурап жаткан адамды таарынтып алуудан коркуу дагы болушу мүмкүн. Жана ошол менен катар бала чактан бери калыптанып калган тарбия дагы болушу мүмкүн. Бул мисалы, сен тил алчак болсоң, жакшы болосуң. Ошондуктан биринчи башкаларды ойло, анан өзүң ойло деген сыяктуу туура эмес ынанымдар дагы адамдын жашоосунда жок деп айтууга бөгөт коюп коет. Тактап айтканда, ошол бала чактагы тарбиябызды биз өзүбүз менен чогуу чоң эр жеткен чоң жашоого ала келебиз. Анда эмесе жумуш жөнүндө сөз кыла турган болсок, жумушта кантип жок деп айтыш керек? Негизи баардык нерсени баягы жээкте, суунун жээгинде чечишип алган жакшы го. Мисалы, ооба макул деп туруп анан кийин толтура бүтпөгөн жумушка баш отуң менен кирип кетерден мурун жумушка орношуп аткан маалда болобу же жаңы тапшырма алып аткандабы, сиз муну кыла аласызбы? Кыла алсаңыз муну кандай баалайсыз?
айлык акыңыз сизге жагабы, жакпайбы, кандай күтүүлөрүңүз бар, ошонун баардыгын суунун жээгинде жумушту баштала электе эле биринчи тактап, толуктап, сүйлөшүп, талкуулап алган жакшы дешет. Андан кийин албетте андан дагы маанилүү бир нерсе бар адамдын жашоосунда жумушту өзгөчө жакшы көрсө деле, укмуш болсо деле, бирок эмоционалдык жактан выгорание же күйүп кетүү болушу мүмкүн. Өнөкөт чарчоонун синдрому пайда болушу мүмкүн жана профессионалдык жактан деформация болушу мүмкүн. Ошондуктан ойлонуп көрүңүз, сиз өзүңүздүн жумуш берип аткан адамга жок деп айтып коюп, эмоционалдык жактан күйүп кетүү жакшыбы, профессионалдык деформация болуу жакшыбы, өнөкөт чарчоого чалдыгуу жакшыбы, же өзүңүздүн психикалык жана физикалык ден соолугуңузду ойлойсузбу? Мына бул учурда эгерде сиз мынтип карап отуруп баарын салмактасаңыз, өзүңүз приоритеттеп кетпедимби, жогоруда артыкчылыктарды туура коюштура баштайсыз. Андан тышкары, эгерде коллегалар же болбосо жетекчи сизге жаңы бир кайсы жумушту таштап берип жатса, дароо эле ооба же жок дээрден мурун өзүңүзгө ойлонууга убакыт алыңыз. Мен ойлонуп көрөйүн. Эгерде өтө эле жумушуңуз көп болсо, анда албетте аны ашыкча алып албаңыз. Кээде болсо кайсы бир жумуш тууралуу биз начальство же болбосо шеф менен алдын ала сүйлөшүп алган жакшы. Кандай күтүүлөр бар, эмне бар? Эми кийинки кезекте кантип жакын адамдарыбызга жок дейбиз? Биз көбүнчө жакын адамдарыбызга жок деп айта албайбыз го, кыйналабыз, таарынып калат го, минтет го, бой көтөрүп атат дейт го, киши тааныбай калыптыр дейт го деп, өзгөчө кыргыздардачы. Мындай учурда сиз өзүңүздүн эмне себептен жок дериңизди түшүндүрүп бериңиз, анын себебин. Ошондо жакын адамыңыз сизди көбүрөөк түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анан досторуңуз, туугандарыңыздын арасында дагы жүрүчү, басчы деп манипуляцияса, керек болсо сизге басым көрсөтсө дагы, ошол учурда эмне себептен жок дегениңизди түшүндүрүп айтып коюңуз. Мындай учурда сиз алардын көз алдында дагы өзүңүздүн кадыр баркыңызды сактап каласыз. Жана достор, жок дээрден мурун өзүңүздүн психикалык стабилдүүлүгүңүз жөнүндө ойлонуңуз. Мына ошону кантип сактап калам? Дайыма бир маанайың үйдө ылдый эмес. Кантип сен өзүңдүн ден соолугуңду сактап каласың? Кантип сен өзүңдүн энергияңды сактайсың? Кантип сен үй бүлөңө көбүрөөк көңүл бура аласың? Мына ошол жөнүндө ойлонуңуз. Кээде баягы бүгүн мен таза абада сейилдеп келбесем кечинде дегенде, келип жардам берип койчу, конок келип атты эле десе, ойлонуңуз, кайсы сизде көбүрөөк приоритеттүү? Кайсы сизге көбүрөөк артыкчылыкка ээ? Мына ошонун баарын карап алыңыз. Анан эң башкысы, өзүңүздүн жообуңузду берерден мурун шашпаңыз. Баардыгын, плюс, минус жактарын, каршы жана каршы эмес жактарын баардыгын салмактап чыгыңыз дагы, анан ойлонуңуз. Анан жогоруда айтып өткөндөй, достор, баягы рефлексия менен эле ооба деп айтып бергенден мурун, өзүңүз жок деп айтардан мурун баардык абалыңызды, адаттарыңызды, пландарыңызды, ким сиз үчүн артык, эмне кылышыңыз керек, мына ошонун баарын ойлонуп чыгып алыңыз. Анан жок деп айтууда акырындык менен тажрыйба катары келет. Албетте достор, бул демек дайыма жок деңиз, эч качан эч кимге жардам бербеңиз дегендикке жатпайт. Бирок ашыкча убада берип алып өзүбүзгө тузак коюп алгандан көрө, анан башка адам көз алдында алдамчы атка конуп калгандан көрө, убада берсең дагы ойлонуп убада бер, бирок ошону аткарасың 100%, жана экинчи адам алдында урмат, сыйга ээ болгон жакшы. Аяк китепте дагы сонун сөз бар, шашылып убада берип алба дейт, ал өзүңө тузак коет дейт. Ошондуктан дал ушул сөздөрдү дагы унутпайлы. Жана мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун алдында Алкитап чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз менен чогуу сонун маалыматтарды угуңуздар. Эгер YouTube каналга каттала элек болсоңуз, подписацияны басып катталып коюңуз. Айтор кызыктын баардыгы сиздер үчүн. Шашылып убада берип албаңыз, асманды жерди озанып ант бербеңиз, анткени булардын баардыгы жараткандын алдында жагымсыз. Анын ордуна кыла алсаң ооба де, кыла албасаң жок де. Анан ашыкча убада берип коюп, ал айтып бербей, ал баарына эле макул, ал ушундай баары бир көрөсүң го, анын колунан эчтеке келбейт деп мындай сыйды кетирип койгондон көрө, убада берсең дагы ошону аткара алгандай бололу. Ошондуктан артыкчылыктарыбыз кандай, бизде кандай пландарыбыз бар, эмнени кыла алабыз, эмнени кыла албайбыз, бул жөнүндө дагы терең ойлонуп туруп, анан дайыма туура ойлонулган, терең салмакталган жоопторду берели. Сиздер менен коштошом. Кийинки подкастта кайрадан угушабыз. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.